Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі сабақта та марбутасын өтөбүз. Та марбута деп улап оқығанда та болуп, ал эми токтогондо хал окулуучу тааны айтабыз. Та марбута сөзүн аягында гана келет. Жана кээде мына ушундай тоолок сүрөттө келет, кээде уланып куйругу бар сүрөттө келет. Жыйынтыкта та болуп окулат. Эми сөздөрдү окуйбуз. Бул сөз азиза болуп окулат. Байкагыңыздардай, биз ушул сөзгө токтогондо аягындагы та ха айланып калды. Азиза. Ал эми улап окусак, анда бул азизатун фарида болуп окулат. Фарида. Кийинки сөз хамида. Саида. Шахида. Кийинки катарды баштайбыз. Хамила. Халима. Салима. Шарифа. Наима. Акыркы катарда та марбута менен жазылган сөздөрдү, ошондой эле та мабсута менен жазылган сөздөрдү айырмалаш үчүн берген. Ал эми бул сөз та менен гана окулат. Марротун. Жана токтогондо сүкүндү тага токтойбуз. Маррот. Кийинки сөздү окуйбуз. Каррот. Бул сөз хурро болуп окулат. Ал эми кийинки сөз хуррот болуп окулат. Мына биз бул сабакта та марбута менен жазылган сөздөрдү окуганды үйрөндүк.